Tankız en молочный semester. Жаш балдар көп екен, анан памперс, анан гигиенический эмелер, самон, киш самон, рак самон, тамак жетиштүү. Кудайга шүгүр тамак мына 3-4 күндөн бери өтө кеңир болуп калды. Май макарон бар кеп калды. Анан соцобъекттерден 3 эмени бөлүп койгонбуз. 2 мектеп, 2 садик, анан 1 жатакана. 5 жер, бирөө алардын тамак ашын жай-жайга өчтүрүп. Ордунда берилди. Ушул жерде берилди, жаткан жеринде. Анан ар бир үйдө бош үй жок да, бу жердечи. 550 үй бар жерде. Ошолордун эң аз дегенде 20-30 адам бар, эң көбүндө 120 адам бар. 145ке чейин чыккан үйлөр бар. Ошол үйлөр бар. Негизде да ушу памперстер, бөөктөр көп экен да, анан бирөөнүн үйдө жаткандан кийин жуунуп тазаланып мындай кылышка тартынышат окшойт да эми. Анан ошого памперс дегенде келиндер бир деле жүгүргөн памперстер жүгүрөт экен. Анан зуб пасталары ошолор көбүнчө керек экен, анан кирини жууганга самын окшогон эмелер керек экен да основной. Анан мыймандар ушу тартипти сактап берсе болду. Тартип менен эреже берем берсек. Мейман деген кимдер? Келгендер. Качкында беребиз меймандар деп коюп атабыз эми. Качкында беребиз, меймандар деп коюп атабыз. Коноктор деп коебуз ошентип эле. Биз да ошондой бир жардам алып келгенбиз. Анан ошону силер менен кеңешели жүрөбүз. Ошо анча-мынча жанагы кетти, келатат деп эле турган өзүбүзчө эле Пайдага мындай кылалы, сиз менен кеңешели. Баягы аскер бөлүгүнө барып тургандагы жаштар бар. Өзүнчө билебиз да, аскер бөлүгүнө барып тургандар. Анан ошол жанагы үйлөргө турган бир бирөөгө бир эме. Курамында ошол бир тамак аш. Анан мен карап тамак аш деген жетиштүү экен. Un бар экен. Un да бар, жетпейт. Демек мындай экен да. Биздин ошол кыз келиндерибизге памперс, гигиенический сабын, паста, щетка, детский семестр керек. Баарында алып келгенде сахар, un, сахар менен унан жетишпейт, ошол пияз алып башка жанагындай муламой ишин нерсе эчтеге келбейт да. Элдеги сырттагылар айтып атат, силер келип карапка түшүп атат, бербейт асыңар. Карапкалар полный макарон болуп атат. Биз мындай кылалы анда. Бизде билесиңер 5 депутат ошол 40 миңден акча берип ошол 200 миңдей акчабыз бар. 200 миң акча алып келдик. Ошол жаш жигиттер биринчи түндөн бери ошол жерде. Анан булар колдорунан келген көмөктөрүн беришип, баарын жасап атат. Мен ошол баягы биздин депутаттар Кожокулова, Масалиев, Ислам Масалиев, Токтошов деген жигит бар, билесиздер. Алишер Эрбаев деген. Биз ушу бешөөбүз 40 миңден берип жиберишти. Мен аны бул жигиттерге берем. Оштон ошол бөбөктөргө жалайып, бөлөктөргө жалайып, анан бөлөктөрдүн тамак ашы, сүт тамак аштары. Мен эме берсем болот, кетиресиздер. Бул жерде кары картаңдар да бар экен, инсульт алгандар бар экен, жайда жаткандар бар экен. Ошолорду дары-дармек анан ошол чоң памперс. Размери. Бул жакта жаткандар уже кирдей баштады да. Жуунуучу, тарануучу
bir nерселер болгон болсо ошонун баарын карайбыз. Андан Кудайга шүгүр, эл деген ушундай учурда бир муштундай болуп түйүлө калышып аткан. Биздин ошол Москвада жашап аткан кыргыз жигиттерибиз, кыздарыбыз дагы өздөрүнүн көмөктөрүн даярдашып атат. Алчы нерселерди алып атабыз. Буюрса азыр 1-2 саатта бүтүп калабыз. Бұл да 24 күн. Мирлан, бұл да 24 күн. Баткен области, Баткен жери. Туугандар, мынакей кече күнү 20 сентябрь күнү Адахан Мадумаров ушул эмеге келип кеткен, Боз Адыр айылына, Баткен облусуна. Тамак аш, азык-түлүктү алып келип, анан элге эмне керек болсо ошону тизме катары жазгыла деп тизмесин алган болчу. Ошону бүгүн тизме берген, ушундай гигиеналык каражаттар керек экен, ошону жеткирип келдик. Буюрса бул тизмедегилер бүгүн келип жетти. Буюрса гигиеналык каражаттар жаштарга, чоңдорго, памперстер, ушундай тиш жууган пасталар, щеткалар, таттуулар. Булардын ичинде 250 адамга эсептелип алынып келинди. Боз Адыр айылы. Мен Субаш айыл өкмөтүнүн башчысы Бекалов Кубаныч. Мына Баткендеги кырдаалга байланыштуу азыр эвакуация болгон элдерге жардам колун сузган бейөкмөт уюмдар, мамлекеттик кызматкерлер жардам берип атышат. Мына бүгүн Адахан Кенсанбаевичтин жардамы келип түштү. Биз өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Өкмөттүн атынан, жалпы ушул жерде эвакуация болгон 12 000 адамдын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ичинде чоң ийгиликтер болсун, дайыма элге кызмат көрсөтүлөт. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү, активист жигиттер Боз Адыр айылында, Баткен облусунда. Ар дайым жакшылыктарга неме болсун, ушу согуш болбосун да. Тынччылык болсун. Аманчылык болсун. Ошол рахмат силерге, чоң рахмат. Адахан Кенсанбаевичке рахмат. Жакшылыктарга жакшы жүрө берели. Амин.